Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар. Биз кайрадан бүгүнкү күнгө карата Ош облустук комендатурасынан кезектеги онлайн брифингти баштайбыз. Биздин түз эфирде сиздер Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы, коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Оштуу ынтымактуу телеканалдарынан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкел ФМ, Эл ФМ радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebooктагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп уга аласыздар. Ал эми биздин бүгүнкү суроолорубузга ошондой эле жалпы маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович маалымат берет. Анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары. Сутка аралыгында 4 жаран коменданттык саатты бузгандыгы тууралуу расмий түрдө административдик протоколдор түзүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Ал эми негизинен Ош шаарынын жана Ош областынын бүткүл аймактарында коомдук, социалдык, криминогендик абал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө. Рахмат, анда биз алгач WhatsApp номерлерибизге келген суроолорду окуп баштайлы. Биринчи суроо: саламатсызбы? Жолдошум Кара Шорого жайлоого чыкчу, малдарды чогултуп, айылдан алыс жерде кайтарышат. Мал ташыган порттер унаабыз, бузулуп, аябай кыйналып жатабыз. Оңдотоюн десек, Ош деле оңдойт экен. Бизге уста тапканга жана запастык бөлүктөрдү алганга жардам берип коесуздарбы, сураныч дейт. Мындай маселе ар бир эле айылда, райондо жаралышы мүмкүн. Ошондуктан кече Кашкар кыштактагы 2-3 күн болуп калды. Кашкар кыштакта ошол тетик саткан дүкөндү ачтырдык. Санитардык режимди сактагыла деп ал жерге ички иштер орган кызматкерлерин көзөмөлгө койдук. Райондордон келип, ошол посттордон тапшырма бергенбиз, тетиктери келгенге өтүп алгыла деп. Ошол эле учурда кече ошо жер жумуштары бүгүнкү күндө башталды эмеспи? Көпчүлүгү уже айдап бүтүп койду, кээ бири эгиндерин эгип алды. Ошондо транспорттарды, сельхоз транспорттарды оңдоочу атайын мастерскойлор бар экен эле. Ал мастерскойлорду дагы атайын жана медициналык кароодон өткөзүп туруп, ачып, ушул мастерлер менен өздөрү телефон аркылуу сүйлөшүп барса болот. Ал эми мал айдаш маселеси боюнча ошол бир айыл өкмөт, экинчи айыл өкмөткө кабар берип койсо, өзү дагы медициналык кароодон өтүп, малдарын ветеринариядан справканы алып, эмдөө боюнча жанагы биркалар боюнча справканы алып өтө берсе болот. Рахмат. Саламатсызбы? Мен Алайдан болом, Шайназаров Өмүрбек, педиатр, 44 жылдык стажым бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, 68 жаштамын. Бүгүнкү күндө медиктердин көпчүлүгү ооруз жугузуп алышты. Мага министрликтен уруксат беришсе, медиктердин эмне үчүн ооруп жаткан жана Ош шаарындагы ооруканалардагы ооруларды дарылаганча оорунун себебин аныктоого аракет кылып көрөйүн. Эгерде мен да ооруп калсам, мага тийиштүү болгон компенсацияны ушул оорудан каза болгондордун үй бүлөсүнө берем дейт. Урматтуу жаран, мындай суроо, мындай сунуш келе элек болчу. Анткени сиздин сунушуңузду албетте биз ошол Саламат сактоо министрлигинин жерде жетекчилери жүрөт, сунушуңузду беребиз. Ал эми бул сунуш ар бир адамдын эле колунан келе бербейт. Оорусам деле мен макулмун, бирок ошо тажрыйбамы жаш доктурларга жеткизип коеюн деген сөз, компенсация да албайм деген бул ушул өз элин сүйгөндүгү. Алыкул Осмоновдун мен ооруйун, сен ооруба ата журт деген ушундай кишилерге арнап жазылса керек. Дагы бир эсиме келип атат. 2011 жылы Япониянын Фукусима деген шаарында чоң ядерный агрегат жарылган. Ошондо ошол жарандар, Япониянын жарандары өз ыктыяры менен 300дөй жараны өзүнүн жанын тобокелдикке салып, элинен мындай ыраазычылыгын алып туруп, ошол кийинки агрегаттар жарылбаш үчүн тобокелимин элим үчүн деп барганда биз аябай мындай патриоттор экен деп көргөнбүз да ошондо. Ушундай аксакалдар, ушундай адамдар бар, бизде ушул баалуулуктар сакталып келатат. Сизге чоң рахмат.
ыраазычылыгымды билгизем. Рахмат. Саламатсыздар, мен Ошто жашайм, онкологиялык оорууга байланыштуу Бишкекке дарыланууга барышым керек. Багыттаманы 20 мартта берген, карантин болгон үчүн чыга албай жатам. Сураныч, тест тапшырып күтүп туруш керекпи? Мага жардам берсеңиздер, мен оорум күчөп кыйналып жатам, Бишкекке барышым керек дейт. Жакшы болуп каласыз, Кудай кааласа, көңүлүңүздү чөктүрбөй туруңуз демекчимин, урматтуу жаран. Бишкекте ушул берде Оштогу онкологияда сизге ылайыкташкан дары дармек жок болсо, биз жардам беребиз. Сиз деген ошол медициналык кароодон именно ушул коронавируска алып аткан анализ тесттен өтүп туруп, бизге түз байланышка чыгыңыз, биз ушул жардам беребиз. Аракет кылып, ушул жолуңузга жардам беребиз, жетип алышыңызга. Ооруп атат экенсиз, жакшы болуп каласыз. Рахмат. Менин жекече суранычым бар, урматтуу комендант. Менин жолдошум Шардаш дейт, күндө ичип келет, ичип келген сайын тополоң кылат. Сизден сураныч жолдошумдун үйгө келбөөсүнө жардам бериңизчи. Гигиеналык талаптарды сактабайт, андай адам ойлонбойт деле экен. Кээ бир күндөрү түндөп балдары менен көчөдө жүрүүгө туура келип жатат дейт. Бул бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болду. Үй бүлөсүн, элди, тууган уругун, анан тем более шаарда иштейт экен, иштеген өзүнүн мындай ошо иштеген адамдарын кошо сыйлабаса, бүгүнкү күндүн абалын, режимин сактабай аткан болсо, буга чейин биз кайрылдык элек. Дүкөндөрдө мындай этият кылыңыздар, 14 күн эчтеке болбойсуңар. Ичкилик ичип, алкоголь ичип алып бир жерлерде биз көзөмөлсүз болуп калып атат, айрым жерлерде. Өздөрү дагы сактабай туура айтат бул эжеке. Анан келип үйүнө келет дегендей. Биз мындан кийин ушундай кабарлар болсо, буну биз арыз катары кабыл алабыз. Мындай точечно иштейбиз, силевой. Ал эми биз байкайбыз, медиктер менен сүйлөшүп көрөбүз. Эгерде ушундай тынымсыз уланган болсо, жумалап ичип үйүнө келбей, же болбосо үйүнө каерде жүргөнү дареги жок келип, балдарына коркунуч, коопсуздук жарата турган болсо, мындай силевой иштеп туруп обсервацияга жаткызабыз биринчи кезекте. Ал эми ошол эле учурда үй бүлөлүк зомбулдукту биз байкаган болсок, арыз даттануу болсо, заматта биз кылмыш жоопкерчилигине тартабыз. Убада берем, бул боюнча дагы биз артынан түшкүзөбүз. Бул мындай серьезный маселе да, чын айтканда. Рахмат. Саламатсыздар, мен суроом. Экинчи группадагы майыпмын. Ушул апрель айында инвалидность боюнча медкомиссиядан өтүп документтерди соцфондго тапшырыш керек болчу. Кече акыркы пенсиямды алдым, узартайын деп аймактык дарыгериме барсам 3 айга узартылган дейт. Ошондой болгон болсо май айында мага пенсия келеби, пенсиясыз калбайын деп кыжалат болуп жатам. Жолдошум да биринчи топтогу майып 30 айылында жашайбыз дейт. Урматтуу жаран, сиздин арызыңызды биз жергиликтүү ушу комендатурага дагы жөнөтөйүн. Айлык, анан жанагы пособие, пенсия албай калышыңыз мүмкүн эмес. Мындай документтериңиздин бүтпөй калганы тууралуу атайын адистер бар. Биз ошол адистерге берсек, сиз менен бүгүн байланыш түздүрөбүз. Мен жазып алдым азыр. Байланышат сиз менен. Жеринде чечишке аракет кылабыз, жардам беришке. Рахмат. Жүрөк пулду март айында алганмын, ал эми апрелдин 10-уна документ тапшырыш керек эле, бирок тапшыра албадык. Министр айтып жатат, эски документ боюнча алына берет деп, бирок бизге апрель айына жүрөк пул келбеди. Чалып айтсак, бизге андай көрсөтмө болгон эмес дейт. Кандай кылабыз Ноокат району? Урматтуу жаран, сиздин дагы мындай даректүү иштесек жакшы болот. Анткени мындай учурлар көп эмес да, азыраак эле учурайт. Ошон үчүн сиздин дарегиңизге, телефонуңузга чыгып, ошол жерде мындай детально сурасак, качан тапшырышыңыз керек эле, ким тоскоолдук берип атат, ушуларды биз мындай түз линияга чыгып туруп такташып алсак. Рахмат. Урматтуу комендант, сиздерге ыраазычылык. Мен спирт ичимдигин саткандар боюнча маалымат бергим келди. Кыргыз Атайын өкмөтүнүн маңдайында арак сатып жатат. Кээ бир арак ичкендер вирустан эмес, арактан өлүп калабы деп кыжалат болуп жатам. Эмне үчүн тыйышпайт? Жок дегенде карантин учурунда ушуну токтото турса болбойт беле дейт. Урматтуу жаран, жогоруда айттым, бул сиздин бизге кайрылууңузду биз кабыл алдык. Мен азыр заматта эле тапшырма берем. Ошол жерде жалпы профилактикалык жумушту ички иштер органы кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, ошол жердеги мындай элдердин мындай авторитетный аксакалдар менен да барып сүйлөшүп, бир жөнгө салбаса, жогоруда айткандай эле
ичкилик ичип үйүнө келиши мүмкүн, каякта жүрөт, ким менен жүрөт, мындай көзөмөлсүз болуп калып атат. Ошондуктан биз буга реакция беребиз эжеке. Рахмат. Менин суроом төмөндөгүчө, мен Ошто апамды карап жатат элем, балдарым Бишкекте калышкан. Менин келгеним 2 ай болду. Балдарым кыйналып жатышат, ал жакта квартирада турушат. Менин пропискам Бишкекте, ошого өзүмдүн автоунаама пропуск алып Бишкекке кетсем болобу? Өзүм менен чоң кызымды ала кетейин дегем, же жалгыз кетишим керекпи дейт. Урматтуу жаран, сиз биякта апаңызды карап 1-2 айдан бери жүргөн болсоңуз, Бишкекке барып кайра апаңызды карай турган учур болуп калганда да убаракерчилик тартып каласыз. Мен сизге айтмакмын, Бишкекте тууган уругуңуз болсо, Бишкекте деле ушундай эле акыбалда, карантин, чектөө, ушу ооруну таратпаш максатта медицина, укук коргоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүтүбүз иштеп атабыз, тынымсыз эле. Болуп көрбөгөндөй айрымдары түнү күнү жумуш кылып атат ушу элдин саламаттыгы үчүн. Ошондуктан сиздин кыймылыңыз мындай нежелательно да, үйдө ошо апаңыз менен экен карап туруңуз, ал жакта туугандарыңыз, балдарыңызды карай турсун демекмин. Рахмат. Мен Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнө караштуу Темир Корок айылынан болом, сизге суроо берейин дедим. Мен жолдошум Өзгөндөгү АБК көмүргөндө иштейт эле, кеткенине 1 ай болду. Ал жактан келе албай жатат, паспорту үйдө калып кеткен. Айылга келиш үчүн эмне кылышы керек? Ал жакта биздин айылдан көп адамдар иштейт дейт. 1 ай болгон болсо, где-то 14-15 марттарда кеткен экен, анда карантин кире элек болчу. 1 айдан бери келе элек болсо, кайра келиш үчүн өзүңүз деле айтып атасыз, Ноокаттан, Жаңы Ноокат деп атабы ошол жактан? Жаңы Ноокат Темир Корок айылы. Жаңы Ноокатта азыр күчөтүлгөн карантинде, ачык эле айтайын, көпчүлүгү жашоочулары обсервацияда жатышат. Ошол эле учурда бүгүн мындай жакшы кабарлар да келип атат. Күнүгө 5ден, 10дон мындай сакайып чыгып, мындай бир жакшы кабарлар да бар Ноокатта. Бирок сиздин жолдошуңуз боюнча айтмакмын, ошол иштеген жеринде 1 айдан бери жашап аткан болсо, ишканада шарт түзүлгөн болуш керек. Ноокатка келбей туруш керек. Анын келиш үчүн Өзгөндө медработниктерден атайын тесттен өтүш керек болуп калат. Анан кичине убаракерчилиги бар, кичине чыдай туруңуз. Ал эми үйдө азык-түлүк маселеси боюнча болсо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жардам берет, кол сунат демекчимин. Рахмат. Мен Кара Суу районундагы Авиагородок тарапта жашайм. Улум Орусияда миграцияда, келиним 3 баласы менен шаарда турат. Азык-түлүктөн кыйналды. Аларга биз азык-түлүк жеткизели десек, пропуск маселесинен кыйын болуп жатат. Биз кантип аларга жардам бере алабыз дейт. Эжеке, пропуск 15-16 апрелден баштап, кече күндөн баштап, ушу дистанциялык абалда жарандар алып атат. Айрымдары кире албай атат дейт, үйрөнүп киргендер болуп атат. Бүгүнкү күндө кечетен бери бир 15-20 киши алып туруп пропуск. Андагы берде отурган операторлор тактап документациясын. Ал эми балдарыңызга азык-түлүк жетпей кала турган болсо, биз дарегиңизди алабыз. Сиздин балдарыңызга бул шаардан ал жака барып контакт болушуңузду каалабайбыз. Ошондуктан дарек берсеңиз, биз жергиликтүү бийликтерге айтайлы, эмнеси кемчилик болсо, ошол режимди сактоо менен жеткизип берсе демекчибиз. Рахмат. Анда биз социалдык баракчабызга келген суроолорго өтсөк, алгачкы суроо НТС телеканалынан Нурзада Сыдыкбекова. Малик Абсоматович, саламатсызбы? 13 апрелде сиздин буйругуңуз менен спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынган эле. Кечээ ал чечим жокко чыгарылды. Эмне себептен жана 4 күндүн ичинде айыпка жыгылган сатуучулар болду эле. Ошондой эле түндө мас абалында кармалгандар болду дейт. Ооба, бүгүнкү күндө маселенин кечинде 4 жаран ошол коменданттык саатты бузгандыгы тууралуу ички иштер органдарына кармалып чыкты деп сөзүмдүн башында айткам. Ошонун 3-өө мас акыбалда. Ал эми ошол буйрук чыгып, кайра буйрукту бүгүнкү күндө мындай корректировать этебиз. Анткени жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар буларга анан налоговыйдан дагы мындай кеңеше турган, добуш менен чечиле турган бул мындай программа экен. Ошондуктан биз бул буйрукту дагы бир сыйра мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен налоговыйдын жетекчилери менен бир мындай такташып алып туруп, анан кийин бир сыйра карап чыксак деп айттым. Анан ошол эле учурда ошол дүкөндөрдө
спирт ичимдигин ичип аткандарга дагы айттым, көп айтып атам, күнүгө айтып атам. Бул бизнес жана коммерческий уклон кылганыңар менен ошол жерде элдин саламатчылыгын да ойлоп коюңуздар. 14 күндө эчтеке болбойсуңар. Айрым жерлерде ошол туура түшүндүрүп келген кишилерге туура түшүндүрүп, бала бакыраң менен бол, үй бүлөң менен ынтымакта бол деп, мындай үй бүлөлүк зордук, зомбулукту да алдын алып коймоксуңар да, ошентип суранып кетмегиле. Рахмат. Пропуск ала албай жатабыз. Бир суткадан өттү. Түндүк KG'нин иштеши боюнча маселелер бар. Дагы бир сыйра түшүндүрүп кетесизби дейт. Түндүк KG деген атайындай логин, пароль менен кирген интернет булак экен. Бул өзүңүздүн телефонуңуздан, же болбосо ошол өзүңүздүн интернети бар компьютериңиздан ошол 32.22.түндүк деген ошол пароль менен, код менен өзүңүздүн арызыңыз менен аны кирсеңиз эле ошол жерде төмөндөгүдөй деген образеси турат, үлгүсү турат. Ошол үлгүнүн негизинде кайрыласыз. Кайрылганда максат эмне? Бул жерде отургандарда тоже программа бар. Отуруп алып больницага барабы, базарга барабы, азык-түлүккө барабы, коомдук жайга барабы, контакт болобу, жолдо жүрөбү, ушуларды карап критерий туш келе турган болсо берип атат. Маселен, кече сел ташкын чыккан дарыяларда болгон бир мындай иштеген бир ишканалар бар экен. Ошоларды точно бизге критериясын бердик. Түнү мындай аварийный случай болуп калышы мүмкүн деп мурда алган эмес экен. Бирок ошол эле учурда бул пропускту бир аз токтото турсак деле жакшы болмок, урматтуу жарандар. Эми негизги максат үйдө отуруш керек болуп атат. Продукты питанияга чыкканга жер-жерде дүкөндөр иштеп атат, аптекалар иштеп атат. Жеке жашоо, жеке турмушту дагы чектете турсак 2 жумага. Анткени негизги максат биз эми бири-бирибизге толук кепилдик бере албайбыз да. Бул вирус носительби, бул контакт болгонбу, бул ооруп атабы. Ошон үчүн биз толук кандуу үй бүлөбүздө, толук кандуу ишенебиз, үй бүлөбүз таза, ушул саламаттыгын этияттап турайлы деген принцип менен жашасак жакшы болмок. Рахмат. Биз тамак жеткирүү кызматын кандай жандандырсак болот? Өзгөчө абалда уруксат бар экен, бирок иштегени ички иштер кызматкерлери жол бербей жатат дейт. Мамлекет бүгүн ар бир мамлекеттик орган кызматкерлери иштеп аткан жерге тамак аш, азык-түлүк боюнча толук кандуу өзү камсыздайт. Кийим, ушул бүгүнкү күндөгү специальный костюмдар, маскалар, тамак аш, күнүмдүк 2 маал ысык тамак жеринде ички иштер органы кызматкерлери, башка атайын санитарды карантиндик постто турган аскер кызматкерлеринен бери мамлекет өзү камсыздайт. Ал эми сиз тамак аш ташып бергениңиз бул кичине кооптуу болуп турат. Ошол эле идишти кармашат. Сиз кармагандан ал идишти кайра кайтарып чыгып беришет. Анан ал жасагандар кимдер? Бул кичине бир гигиеналык жактан дагы кооптонуу бар. Ошон үчүн балким сизге отказ болуп аткандыр. Рахмат. Азиз Абдыразаков суроо узатып жатат. Мен иним Ошко барып окууга контрагын төлөп, банктан акча алып, бирөөгө акча менен документ бериш керек болуп жатат тез арада. Бир күнгө шаарга кирип, жумуштарын бүтүрүп, кайра чыгып кеткенге уруксат бериңиз суранам. Жөө эле барып келмек дейт. Каякта? Фуркат айылында шаарга келиш керек дейт. Эми андай жарандар кирип эле чыгайын дегендер көп. Ошол баягы принцип, карантиндик принцип кармалып айтат да, кармап туруңуз. Ал эми өтө эле тез боло турган болсо, анан контракттын акчасын бүгүнкү күндө карантин учурунда ректорлор айткан толук кандуу. Азыр төлөштүн кереги жок. Окуу процесси жандангандан кийин анан мындай беймарал окуганча төлөй берет. Анан документ берип коюш керек, тез аранын ичинде деген маселе болсо түз каналга чыгың, атайын оперативдик топ бар бизде. Баягы специальный костюмдар менен дезинфицированный баары, баягы баш бербей, мыйзам бузгандарды задержание кыла турган, кармай турган группа бар. Ошо топ менен сүйлөшүп, документиңизди сиздин атыңыздан кепилдиги менен аманатыңызды бердирип коюшубуз мүмкүн. Рахмат. Мен суроом Ош шаарынын комендантына, мен Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Катта Талдык айыл аймагынын Башбулак айылынан жазып жатам.
Азыркы учурда Кытай-Кыргыз чегарасы ачылгандыгына байланыштуу оор жүк ташуучу автоунаалар жүрүп жатат. Бирок карантинге байланыштуу жолдо автоунаа тейлөөчү устаканалар, вулканизациялар жабык болууда. Ошого байланыштуу кээ бир автоунаалар тейлөөчү жайларды ачууга уруксат берилеби дейт. Мен жана сөзүмдө айтып кеттим. Айрым жанагы селхоз автоунааларды, айыл чарба жүк ташуучу чоң автоунаалардын тетиктен тышкары сваркалай турган, ошол дөңгөлөктөрүн дагы желимдөй турган, ушундай вулканизация башкаларды дезинфекция, карантин режимин сактап ачкыла дегенбиз. Мындай учурда арыз менен кайрылсаңыздар, жергиликтүү комендатурага же биздин линияга арыз менен кайрылып туруп, биз ошол жерде санэпидстанция болобу, же МЧСтин өкүлдөрү участковый милицияны кошо жөнөтүп, ошол жерде эл топтолбош үчүн дезинфекция кылып тура турган бир шарт түзүп, анан ача бер демекпиз. Уруксат менен ачып, тейлеңиз. Бирок бир кооптонуп турган жери бар, Сизге бейтааныш, белгисиз адамдар келип, ошол автоунаасын оңдотушу мүмкүн. Сиз да кармайсыз, акча аласыз, услугаңызга иштеген. Ушул жагдайлар бар. Ушуну эске алышыңыздар керек, баары жок устаканалар. Көпчүлүк жерде элди тейлеп, айылдык иштер, тала жумуштар болуш үчүн техникаларды иштөөсүнө ошо арыз менен кайрылса, жер-жерде биз уруксат берели деп атабыз. Урматтуу Малик Абсаматович, сизге Ош пансионатынан жанында жашаган тургундардан чоң ыраазычылык билдиребиз. Кече биз суроо бергенден кийин 1 сааттын ичинде өзүңүз баш болуп келип, жылдап ошол жердин жетекчилиги чечпеген маселени сиз келип чечтиңиз. Дагы бир ирет рахмат дейт. Ошондой эле дагы бир топ ыраазычылык сөздөр келип жатат. Ал эми биздин убактыбыз соңуна чыгып калгандыгына байланыштуу сизге жыйынтыктоочу сөз берели. Андан кийин биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Рахмат. Биз адаттагыдай эле максат бир болуп атат баарыбызда, урматтуу жарандар. Үйдө режимди сактап, карантинди сактап, биз 14 күндүк мындай кайра настрой кылыш керек болуп атат, урматтуу жарандар. 15 апрелде бүтөт деп көпчүлүгү настрой кылып алган эле. Азыр кайра мындай ыңгайсыздык болуп атат, бирок настрой кылыңыздар. 30 апрелге чейин кайрадан азык түлүгүңөрдү камсыздап, үйдө бала бакыраңыздар менен ушу илдетти жеңиш максатта ушул үйдөн чыкпай, карантиндик режимди толук сактап турушуңуздарды мен суранып келет элем. Анан биздин ички иштер орган башкармалыкта медицина кызматы бар. Ошол медицина кызматынын имаратында кире бериште Генри Гейн дегендин немис философтун төмөндөгү жазуусу бар экен, көңүл бурдук кече. Мен билген дүйнөдө эң чоң баалуулук жана сулуулук бул ден соолук деп. Ден соолукту ойлоп коюңуздар, урматтуу. Өзүңүздүкүн, бала бакыраңыздын, үй бүлөңүздүн, сизден кийинки муундун ден соолугу, саламаттыгын ойлоп коюңуз демекчимин. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, биз бүгүнкү күнгө карата Ош облустук комендатурасынын кезектеги онлайн брифингди жыйынтыктайбыз. Биздин түз эфирдесиздер. Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы, коомдук 1-канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Оштуу ынтымактуу жана облустук медиа борборлордон, ошондой эле 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкел ФМ, ЛФМ радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebook'тагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге маалыматты жана сиздер тараптан келген суроолорго Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович жооп берди. Ал эми биз сиздер менен кайрадан амандашканча коштошобуз.